Ар бир мүнөттүн кадырына жет. Ойлонууга 5 мүнөт. Кээде кырсык гана бизди күнүмдүк кайталанган картинадан алып чыгып, жашоодо эң керек болгон чыныгы нерселер жөнүндө ойлоп алышыбызга мажбур кылат. Биз азыркы учурдагы секундалардын кооздугун сезе билүү үчүн, инсандарга тартуу кылынган нерселерге ыраазычылык билдирүү үчүн да кээде колубуз бошобой, ашыкча алек болуп калабыз. Арабызда көпчүлүгүбүз эле ар кандай кырсыктарды же болбосо турмуштун оор соккусун баштан өткөргөнбүз. Кээде биз түшүнүп жете алгыс нерселер кездешет. Көп нерселерге биздин күчүбүз жетпей тургандай сезилет. Кырсык, катуу ооруп калуу, өлүм — булардын баары жашообуздун бир бөлүгү. Эч ким булардан качып кутула албайт. Демек мунун баары өзүбүзгө гана байланыштуу. Балким биз буга жооп кылып ар кандай болмуштарда себептерди издеп наалып жаткандарбыз. Же болбосо ошол учурда абалдын терс жагын көрүүгө аракет кылып жаткандарбыз. Келиңиз, ар бир мүнөттөн ырахат алып жашайлы. Жолубузда кездешкен ар бир инсан канчалык кадырлуу экенин, жашообуздун ар бир секундасы канчалык кайталангыс экенин тез эстеп турушубуз керек. Өкүнүчтүүсү, булардын баары бизге маалымдай сезилет. Убактыбыз чектелбегендей, али алдыда көп деп ойлойбуз. Жоготуулар гана жашообуздун ар бир көз ирмеме канчалык баа жеткис экенин аңдоого мажбур кылат. Биз канчалык көп белектерди алсак дагы, аларга жөн гана көңүл буруп койбойбуз. Биз убактыбыздын көпчүлүк бөлүгүн жашоодо ушул негизги нерсе деген түйшүктөрүбүзгө ажыратабыз. Биз аларга четтен карап, ушул түйшүктөрдөн 5 жылдан кийин эмне калат деп суроо берип көрүшүбүз керек. Эч нерсе калбаса керек менимче. Эгерде биз проблемаларыбызды көңүлүбүзгө жакын алып, ага болгон сезимдерибизди көбөйтүп, ашырып жиберсек, болгону эң көп биздин ден соолугубуздун зыян тартканы эле калат. Бирок жүрөгүбүздөн орун алган мүнөттөр ага караганда бир канча күчтүүрөөк да. Бардык күтүлбөгөн нерселер бизге тосмо катары кабыл алынат. Керек болсо биз сүйгөн инсандарыбыз дагы тосмолорго айланып калат. Бул автоматтык түрдө пайда болот. Себеби биз убакытка ушунчалык байланып калганбыз. Биз ага эмес, убакыттын пландалышы бизге моюн сунушу керек. Бардык көңүлүн максаттары жана пландарына караткан инсан ал келечек үчүн гана жашайт. Анын катасы мына ушунда дейсиз, ал келечекте да келечек үчүн жашайт. Демек бул биз азыркы абалыбыздан эч качан ырахаттана албайбыз дегендик. Ар бир инсан өзүнчө керемет экенин баалай албайбыз. Жок, тескерисинче, инсан ар дайым биринчи орунда турушу керек. Биз бир аз бош болуп, эч нерсе кылбаган абалда болсок, өзүбүздү күнөөлөйбүз. Себеби биз ар дайым алек болуу тузагына түшүп калганбыз. Кээде тыныгуу дагы керек болот. Биз жөн гана токтошубуз, эч нерсе кылбай туруп, ойлонуп алышыбыз үчүн да бизге убакыт керек. Тыныгуу — бул рахаттануу, тынчтануу жана эң маанилүү нерселер жөнүндө пикирлеп алуу үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Биз ар дайым болбогон эле чечилиши, жарасы оңой нерселер менен алек болбошубуз керек. Кээде өзүбүзгө жөн гана бар болуу мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек. Ооба, жашоодо бар экениңизди сезе билүү үчүн. Балким ар дайым бошобой, бир нерсе менен алек болгон инсан өзү түзүп чыккан күнүмдүк түйшүктөрүнөн алыстап, дем алышты каалайт чыгар. Балким ал өзү жөнүндө бир аз ойлонуп, пикир жүргүзүүнү каалайттыр. Демек биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызга убакыт бөлүшүбүз. Биз кетип жаткан жол жөнүндө ойлонушубуз үчүн мына ушундай тыныгууларга муктажбыз. Керектик агымы, тагыраагы муну кылышым керек, тигини жасашым керек. Керек. Мына ушул сыяктуу дагы башка өзүбүз ойлоп тапкан керектик агымы бизди өзү менен алып кетпестиги үчүн тыныгуулар зарыл. Биз кылышыбыз зарыл болгон нерселер кээде ушундай тез убакытта пайда болот дейсиң. Ал нерсе биз үчүн өтө маанилүү болуп түйүлөт. Чын-чынына келгенде ойлонуп карасаң, ал нерсе болбогон эле иш экенин түшүнөсүң. Жашоодо андан өткөн зарыл болгон нерселер бар экенин аңдайсың. Кээде мындай тыныгуулар өзүбүздү жана биз үчүн кадырлуу болгон адамдарыбызды ойлоп, эстеп алуубузга да керек болот. Эгер билсең, сен үчүн кадырлуу болгон инсандар менен өткөргөн сыйкырдуу мүнөттөрдү башка эч нерсе толуктай албайт.
Өзүндө ар дайым өнүгүүгө түртүп турган машыгууларды таппаган инсан гана зеригет. Ал эми ар бир күндө, ар бир мүнөттү белек сыяктуу кабыл ала турган инсандан эч качан зериктим деген сөздү укпайсың. Ал убакыттын кайталангыс, баалуу экенин жакшы түшүнөт. Сиз Азамат Байытов каналы тарабынан кыргызчаланып, көркөм окулган макалага күбө болдуңуз. Мен дагы сизге жашооңузда кайталангыс болгон 5 мүнөттүк убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазыман. Эгер оор келбесе, бул тасманы башкалар менен бөлүшүп, алардын ыраазычылыгын сиз алыңыз. Ийгилик сиздер менен болсун.